Салам урматтуу достор, мен сиздерге орус тилин кантип бат үйрөнүү жолдорун айтып берем. Же болбосом орус тилиндеги жаңы үйрөнүүчүлөр ката кетирген 4 ката жөнүндө айтып бермекчимин. Эң алгачкы ката бул убакыт маселеси. Орус тилин 10 күндө үйрөн, орус тилин 15 күндө үйрөн, орус тилин 1 айда үйрөн деген чакырыктарга эч качан ишенбеңиз. Канча тил билсең, ошончо адамсың деп айтылат. Адамдан адам жасоо 10 күндө же 15 күндө болбойт. Ошондуктан орус тилин үйрөнүү бул эң биринчиси убакытка байланат. 3 ай, 4 ай же ашып барса 5 айда орус тилин үйрөнөсүз. Ал эми орус тилин 10 күндө үйрөн, 15 күндө үйрөн деген булар көбүнчө сиздерди алдап чакыруучулар. Ал эми экинчи маселе болсо, экинчиси бул онлайн түрдө аудио менен же болбосом сүрөт жөнөтүп коюу же видео жөнөтүп коюу менен эч качан сабак болбойт, муну менен пайда чыкпайт. Онлайн сабак кылуу мүмкүн болгону видео вызов менен сабак кылса, бетме-бет мугалим менен окуучу бирин-бири көрүп сабак кылышса болот. Андан кийинки маселе болсо, үчүнчү ката орус тилин үйрөнүүдө эч качан китепсиз сабак болбойт. Китепсиз сабак, методикасыз эч качан сабак болбойт. Эгерде орус тилин үйрөнөм десеңиз, эң биринчи үйрөтүүчү мугалимден методикаңыз барбы, китебиңиз барбы деген суроону коюңуз. Төртүнчү болсо, ар дайым практикалык негизде үйрөнүүбүз. Биз мектепте көбүнчө эрежелери менен үйрөнүп алабыз. Сөздөрдүн грамматикалык эрежелери менен жаттап алабыз, бирок практикалык негизде билбейбиз. Мына ошондуктан эң биринчи жана эң акыркысы да практикалык негизде орус тилин үйрөнүңүздөр. Дароо үйрөнгөндө практика кылыңыздар. Кээ бирөөлөр болсо орус тилин грамматикасын өмүр бою окуп жүрө беришет, бирок практика кылышпайт. Мына ошон үчүн практикалык негизде үйрөнүңүздөр. Ал эми көп мугалимдер болсо теориялык негизде үйрөтүшөт. Сизге зат атоочтун атын билдирип деген эрежелерди үйрөнүүнүн кереги жок. Аны практикалык түрдө колдоно алсаңыз, сизге мына ушул жетиштүү болот. Урматтуу достор, эгерде бул видео сиздерге жаккан болсо, сөзсүз лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Башка видеолордон көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.